Конституциябызга киргизилген өзгөртүүлөргө жараша мурда 120 депутат болсо, Жогорку Кеңештин депутаттарынын саны азыр 90. Анан дагы мурда бардык 120 депутат пропорционалдык система менен, жабык тизме менен шайлоого катышып, шайланып келишсе, бүгүнкү күндө дагы алардын шайланышы дагы башкача система менен шайлоо жүргүзүп, башкача айтканда өкүлчүлүк Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүктүү органы Жогорку Кеңеш бул аралаш система менен курала тургандыгы биздин Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык ошондой аралаш система менен шайлоо жүргүзүлөт жана шайланышат. Биринчиси бул пропорционалдык система. Биз көнүп калган пропорционалдык системада шайлоого Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоого катышыш үчүн саясий партиялар өздөрүнүн тизмесин съездеринде бекитип катыша турган болсо, ал эми мажоритардык система боюнча, бул боюнча 54 депутаттык мандат үчүн саясий партиялар атсалышса, 36 округтан бир мандаттуу мажоритардык система деп коебуз. Ошол бир мандаттуу шайлоо системасы аркылуу 36 округ аркылуу ошол шайлоо депутаттар шайлоосу күтүлүп атат. Бул эмне үчүн? Мен сөзүм башында айткандай, бул Жогорку Кеңеш өкүлчүлүктүү орган болгондугу үчүн өкүлчүлүктүү Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүктүү камсыз кылууга багытталган нормалар. Мисалы, буга чейинки мындай бир сын пикирлер айтылып келген. Кээ бир райондордон бир 10дон 12ден депутаттар бар Жогорку Кеңеште. Ал эми кээ бир райондордон такыр эле депутаттар жок деген ушундай жүйөлүү суроолор пайда болгон коомчулукта. Аларды ошо өкүлчүлүктүү камсыз кылуу максатында ошол аралаш система колдонулуп, анан ошол мажоритардык система менен да шайлоо депутаттар шайлоосу каралган. Андан сырткары ар бир биздин республикадагы элдердин бардык катмарынын өкүлчүлүктөрүн камсыз кылуу максатында дагы бул пропорционалдык системада бул нерселер каралган. Мисалы, эсиңиздерде болсо бир убактарда жалаң эркектерден турган парламентти дагы көргөнбүз. Бул 3-чү чакырылыштагы депутаттардын шайлоосунда ушундай болгон. Ошундай бардык катмарды камсыз кылуу максатында ошол пропорционалдык система сунуш болуп атат. Пропорционалдык системада эсиңиздерде болсо, буга чейин саясий партиялар талапкерлерди өзүнүн тизмесине каттоодо, аларды бекитүүдө сөзсүз түрдө башка жыныстагы жарандардын өкүлчүлүктүгү камсыз кылуу үчүн мына мыйзамда көрсөтүлгөн 70%дан ашык эмес бир жыныстагы жарандардын болуш керек. Андан сырткары ошол 15%дан кем эмес жаштардын өкүлдөрү болуш керек ошол бекитилген тизмеде. Мындан сырткары башка улуттун өкүлдөрү 15%дан кем эмес болуш керек. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар дагы бул тизмеде сөзсүз түрдө 2ден кем эмес өкүлдөрү болуш керек деген норма. Маалымдоону конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык маалымdoого шайлоо комиссиялары, мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана массалык маалымат каражаттары милдеттүү болуп эсептелет. Шайлоонун өтүшүнүн чек аралары боюнча, башкалар боюнча ошол мен атаган мамлекеттик органдардын түздөн-түз милдети болуп эсептелет. Жана шайлоону өткөрүүгө кайсы бир ар бир шайлоонун даярдоо өткөрүүдөгү ар бир этапта мамлекеттик органдардын өздөрүнүн ролу ал жерде милдеттери так көрсөтүлөт. Мисалы, шайлоочулардын тизмесин мамлекеттик каттоо кызматы даярдап берген болсо, добуш берүүчү жайларды даярдоо бул мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, тиешелүү мамлекеттик органдарга милдети катат. Бул жерде шайлоо мисалы жылуулугу менен ошо тиешелүү ошол добуш берүүгө шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү, байланыш, транспорттук маселелердин бардыгын ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик органдар камсыз кылыш керек.
чара көрүү топтору түзүлөт, аларга бүт ушул укук коргоо органдарынын, прокуратуранын, башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү сөзсүз катышат жана алар мүчө болуп, ушул бардык деңгээлдеги аймактык шайлоо, округдук жана борбор шайлоо комиссиясынын ушундай ыкчам чара көрүү топтору түзүлөт жана алар ар бир өзүнүн линиясы боюнча тиешелүү эксперттик жана башка корутундуларды берет. Ошонун негизинде мындай чыр чатактар жөнгө салынат. Мындан сырткары биз ушул шайлоону даярдоо өткөрүүдө бир топ мындай бир чырга туш боло турган бир этаптарыбыз бар. Ошол этаптарда мындай бир сергек мамиле менен ушул тиешелүү жумушчу топтор иш алып барыш керек. Мындан сырткары сиз белгилеп өткөн жанагыдай чоюлчак квартиралар же башкалар азыркы мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө ылайык шайлоо күнүнө 90 күн калганга чейин кайсы бир жерде катталган жаран ошол жерде гана добуш берүүгө укугу бар. Башка жерге, мисалы, азыркы күндөн баштап башка жерге өзүнүн учетун алып барып койсо, ал жерде жаранды ушул жергиликтүү жамааттын мүчөсү катары кабыл алынып, ал жерде тизмеге алынбайт. Буга чейин ушул мыйзамда так көрсөтүлүп калды. Сиз белгилеп өткөндөй форма 2 деген жок. Ушул жергиликтүү жамааттын мүчөсү гана округдук шайлоо округунда добуш берүүгө укуктуу. Ал эми бирдиктүү шайлоо округу боюнча жаран ушул жана өзүнүн кайсыл жерде пропискасы бар экендигин тастыктаган документ менен келип, эгерде тизмеде жок болуп калса же болбосо өзүнүн маалыматтары туура эмес киргизилип калган болсо, аларды ошол шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин тиешелүү шайлоо комиссиялары аркылуу аны ушундай өзгөртүү киргизгенге укуктуу. Жана буга чейинки биз сот органдарынан дагы, мисалы, мына акыркы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосун өткөзгөндө бир топ маселелер, мына Ошто, Токмокто, Бишкек шаарында сот органдарынан дагы биз мындай бир маселелерге тиешелүү чекитти коюш үчүн, тиешелүү юридикалык баа берилиш үчүн биз көз каранды болуп калабыз. Ошон үчүн биз ушундай сот органдарындагы мыйзамда каралган мөөнөттөрдө карап бергенге, тиешелүү чечимдерди кабыл алып бергенге биз көз каранды болуп калабыз, тиешелүү чечимдерибиз кабыл алынбай калат. Мына өткөн шайлоо кампанияларында буга бардыгыбыз күбө болдук. Соттордун чечимдери келгенден кийин, жогорку соттун чечими болгондон кийин анан шайлоо комиссиялары же борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү чечимдерди каттоо боюнча, шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча ушундай бир көз карандысыз, мындай көз каранды болуп калабыз. Ошон үчүн бул маселелерде бир гана шайлоо комиссияларынын иши эмес, тиешелүү мамлекеттик органдар дагы өз көздүн жазымында калтырбай ушундай иштесе, менин оюмча, чогуу иштесек, чогуу чараны иштесек, менин оюмча, тиешелүү баалар жана шайлоонун адилеттүү өтүшүнө ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз дейбиз. Жана эң негизгиси биздин электорат, биздин элибиз шайлоонун акыйкат өткөнүнө, тагы калыс өткөнүнө бир күбө болот жана нааразылыктар минималдуу болот.